и земля была безвидна и пуста. Арыбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда кино баян түрмөгө. Бүгүнкү баяндап берүүчү тасма «Звездный разум» деп аталат. Приключения, фантастика жанрларын камтыган бул фильмдин режиссеру Алекс Гурьев, продюсерлери Виктор Денисюк, Евгений Мелентьев, Александр Куринскийлер. Сценарийин жазгандар Наталья Лебедева, Дмитрий Жигалов. Узактыгы 98 мүнөттү түзөт. Новая история человечества начинается здесь. В эту самую минуту. Что это? Жакынкы келечекте белгисиз вирус жер бетиндеги өсүмдүктөрдү жок кылат. Бул бир нече жылдан кийин атмосферадагы кычкылтыктын деңгээлинин катастрофалык төмөндөшүнө жана адамзаттын өлүмүнө алып келет. Негизги жашоо планы адамдарды тез жылдыз системасындагы жаңы ачылган планетага көчүрүү болот. Человечество проживет недолго, если не найдет возможности вырваться в космос. Мы отправимся в звездную систему ТЭС в сотнях световых лет от Земли и создадим вторую Землю. Ну и кто такие? Бул планетаны терраформациялоо үчүн 4 миллиард жылдан ашык убакыт мурун белгисиз цивилизация жараткан жана жер үңкүрлөрүнүн биринде кокусунан табылган эки сырдуу артефакт боюнча алдыңкы эксперт доктор Стивен Росс жетектеген космостук экспедиция түзүлөт. Команда ичиндеги пикир келишпестиктерди жана келгин акылдын каршылыгын жеңип, экспедициянын мүчөлөрү аман калууга жана адамзатты сактап калуу милдетин аткарууга аракет жасашат. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге «Звездный разум» тасмасы жөнүндө баяндап бердим. Кезектеги кызыктуу тасмалардан көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.